Жан алгыч көпөлөк. Укмуштуу окуя. Адам акылына сыйбаган укмуштуу окуялар бир гана бизде эмес, дүйнөнүн булуң бурчунда кездешет эмеспи? Эмесе өз башынан өткөргөн окуяларды баяндаган замандаштарыбыздын айткандарына ортоктош болсок. Бул окуя мен үчүн ушул кезге түшүнүксүз бойдон калды. Январь айы, сыртта 20 градус суук. Ашканада апам, сүйлөшкөн кызым жана мен болуп чай ичип отурганбыз. Аңгыча эле кайдан жайдан бөлмөнүн ичине бир шайтан көпөлөк пайда болду. Анын канаттары сары кара түстө экен. Көпөлөк ары бери учту. Күйүп турган жарыкты лампочканы айланды. Анан кокусунан учуп келип мага конду. Бир аз турган соң кайра апама учуп барды. Андан 5-10 мүнөт өткөндөн кийин сүйлөшкөн кызымдын колуна келип конду да ошол бойдон көздөн кайын болду. Үчөөбүз эмне болуп кеткенине эч түшүнбөй бири-бирибизди карап таң калып туруп калдык. Дал ошол учурда үйдөгү телефонго бирөөлөр чалып, атамдын каза болгондугун угузушту. Көрсө атам түндө достору менен бир аз майрамдап, адашып үйдү таппай сыртта калып тоңуп калган экен. Мен аны укканда дароо эле шашылып, шаардагы өлүмканага жөнөдүм. Мага ал жерде иштегендер атамдын сөөгүн көрсөтүштү. Атамды кучактап ыйлап жатып, сырткы кийимиме сары, кара түстөрдүн жабышып калганын байкадым. Жашылап карасам, бул жанагы биз көргөн көпөлөктүн шыбандысы экен. Эмнегедир менде коркуу сезими пайда болду. Бирок ошондо коркконумду, табышмактуу окуяны эч кимге айткан жокмун. Андан бери далай жылдар өтсө да, бул табышмакты чечмелей албайм. Көпөлөк тууралуу көптөгөн маалыматтарды издесем да, мага жооп табылган жок. Бүгүнкү күнгө чейин атамдын жанын дал ошол көпөлөк алып кеттиби деп ойлой берем. Окуяны даярдаган Нурислам.